Кечээ Жогорку Кеңеш бул мыйзам долбоорун экинчи окуудан эч талкуулоосуз эле үчүнчү окууга жөнөтүштү. Жаңа эрежеге ылайык айдоо жерин иштете албаган дыйкандар атайын айыпка жыгылат. Өкмөт дыйкандарды тартипке чакыра албагандыгы үчүн ушундай кадамга барууну ылайык көрүшкөн. Эң негизгиси жерлерде кысыр калтырбаш керек. Ошол айыппулдун немеси менен натыйжасында айыппул салуу менен ошо дыйкандарды мындай бир тартипке чакырабыз. Аларга бир дыйкан карабай таштап атса, экинчи дыйканга залакасы тийбей турган кылабыз, ошону карабай таштап атпай турган кылабыз деген максат болуп атат бул жерде. Ошол дыйкандарды бир аз болсо дагы мындай бир тартипке чакырып жерди иштетүүнүн акыбалын жакшырталы деген ой болуп атат. Азырынча айыппулдун көлөмү канчага өсөрү тактала элек. Министрлик мыйзам кабыл алынгандан соң мыйзамды жүзөгө ашыруу механизмин иштеп чыгып, жумушчу топ менен айыппулдун көлөмүн аныкташмай болууда. Кеңештердин депутаттары менен жергиликтүү бийликтердин биргеликте комиссия түзүлүп, ошол ар бир пайдаланылбаган жердин себептерин аныктап, чынында эле багы мындай бир колунан иштетүүгө мүмкүнчүлүгү болуп, бирок ошону иштетпей аткан дыйкан фермерлерибизге тийиштүү өлчөмдө штраф салууга биз макулбуз да. Ал эми айыл чарба адистери бул мыйзам долбоорун кайгыруу менен кабыл алышууда. Мындай кадам менен дыйкандарга бут тосуп, кайрадан эле талгачылыкка сокку болот деп бушайман болуп жатат. Бул өңдүү чалакай мыйзам долбоорунун сунушталып жатышына депутаттардын айыл чарбасын түшүнбөстүгүнөн улам болуп жатканы себеп дейт экс депутат. Жерди иштетпегендерге бүгүнкү күндө биз штраф салабыз деген бул бир четинен күлкүлүү нерсе, бир четинен капа болуу нерсе да. Эмне себептен депутаттар ушу эл менен акылдашпай туруп, дыйкандар менен сүйлөшпөй турган ушундай мыйзам долбоорун кабыл алат. Жазалап коюш оңой эле. Бирок алдын ала иш жүргүзүш кыйын да. Мына алдын ала иш жүргүзө турганын ордуна биз эмнеси болсо да жазалап коелу деп атат. Айыл чарба министрлиги Кыргызстанда жалпы 1 миллион 200 миң гектар айдоо аянты болсо, анын ичинен былтыр 71 миңи иштетилбей калганын билдирүүдө. Бул жылы дагы анын санын тамчылатып сугартуу, арыктарды салуу менен кыскартууну максат койгон. Кайрак жерлердин көбөйүшүнүн бир катар факторлорун белгилешүүдө. 45 миң гектарга жакыны багы жесткий багара деп коебуз го. Өтө кайрак жерлерде. Андан азырагы таш басып кеткен жерлерде. Үчүнчүсү калктуу багы конуш билесиздер 2005-2010 жылдары багы конуштуу жерлер азыр трансформация болуп, азыр Жогорку Кеңеш тарабынан каралып атат. Бул ушу 3,5 миң гектарга жакында ушундай жерлер бар. Көз карандысыз адистер 1 миллион 200 миң гектар айдоо аянттын болгону 600 миң гектары гана иштетилерин ачыкташууда. Ошондо өлкөдө айдоо аянттын жарымынан көбү айдалбай кысыр калган болот. Бул көйгөй суу жүрө турчу арыктардын жыл сайын кыскарып баратышы, ирригациялык системага көңүл бөлүнбөшү себептешет. Андыктан алгач дыйкандарга шарт түзүп, андан соң гана салыктардын көлөмүн жогорулатышы зарылдыгын белгилешет. 1000 гектар эле сугат жер десек болот. Себеби калгандардын баары тең жанагындай условно арашаймый деп коет. Сугат системасы өлүп, ирригациялык система жок болуп калгандын себебинен ошол суулар барбайт да. Ал эми жергиликтүү бийлик өз күчү менен анын ордуна калыбына келтире албайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө көпчүлүгү сугат жер катары төлөп атса дагы өзү кайрак жер болуп иштетип келатат унча албай. Кыргызстан айыл чарба багытындагы өлкө. Айдоо аянттарын сугарууга суу жетиштүү, бирок арыктары жок. Соңку кездерде Азастан дыйкандар тамчылатып сугарууга өткөнү менен айрымдары жерлерин иштете албай жатышат. Мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынса, андан кийинки мыйзамдын тагдырын президент чечет. Улукбек Кутманбаев, Фазилет Марсбеков, Вести Бишкек.